Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо белгилүү жазуучу, журналист, акын Динара Бейшеналиеванын Нобель сыйлыгы аңгемеси. Тоо дегениңиз керемет да, караңызчы, сулуулукту көргөн дагы бакыт, эч кетким келбей жатыры. Кетпейле кой да. Ушундай сонун жерге келип, мыкты чыгармаларды жазып кетет экенсиз да. Айтсаңыз, эмнени? Адабият тарыхында бир үйдөн эки киши Нобель сыйлыгын алганбы? Жок. Баса Кюрилер бар эмеспи? Мария жана күйөөсү Пьер Кюри алышкан. Кызык экен, эмнеси кызык? Дүйнөсү кызык да. Ойлогон сайын улам бир кырынан ачыла берет. Кармалбаган көлөкө сыяктуу дейм. Акыйкаты менен тирүү кездеше албайсың. Өлүп же тирүүнүн өлүгү болуп кездешпесең. Эгер экөөбүз Нобель сыйлыгын алып калсак кантебиз? Күлдүрөсүң да. Мисалга да, тоонун кылда чокусунда өзүбүзчө кобурашып отурабыз го. Бизди эч ким уккан жок. Алгыла, экөөңөр албасаңар болбой калды деп, эшикти чертип келишсечи. Каяктагын айтып, боорду эзбечей. Энди да ал деп кыйнаса, алат белеңиз? Жок, мен дегеле сыйлык албайын деп чечтим. Эмнеге? Сиздин жазгандарыңыз мага жагат, тиги да сонун, барпакындын майни тили. Бир аңгемеңиз бар го, романдын жүгүн көтөрөт. Негизи өзөк бар. Барпынын тили укмуш да, мындай тилде багыш керек. Адабиятыбыз андан утат, уттурбайт. Эмнеге албайын дейсиз? Өткөндө кичине жаш балдардан бери сыйлык алышты. Мен да үмүткөр болуп алыптырмын. Пендесиң да. Кайра оюман кайттым. Ойлоп көрсөм, буга эмнеге сыйлык берди дегенден көрө, Байкуш Кадырбековдун сыйлыгы жок өтүп кетти деген сөз артык экен. Бечара Аликбай досум бир жолу гений мебелге эмес, Нобельге умтулат деп ыр окуп атпайбы? Эй досум, анын генийлиги кайсыл, Нобельге умтулуп атпайбы? Нобель дегениң мебелдин эле кымбатырагы да десем күлөт. Темир менен кагаз булжалганда өзөк боло турган болсо, адам атабыз жаңылмак эмес. Бизде да не бир мыктылар өттү, сумка гонорар алышкан. Ошолордун өздөрү каякта? Сапырылган акчалары эмне кылып берди? Ооба, жазуучу эле деп аты калды. Жан дүйнө агарып, жакшылыкка чакырып жаткандыр. Мында кеп жок, кеп алардын укмуштуудай бай болгонунда, мүмкүнчүлүгүндө. Не бир ооруканаларды курушса болмок. Жок дегенде айылына мектеп салып коюшканда, Кудайдын да сыйлыгына ээ болушар беле деген кеп да. Самуэль Беккет деген жазуучу Нобель сыйлыгын алган. Сыйлыгынын акчасын бүтүн соопчулукка жумшап жиберген. Кызыгы мен соопчул иш жасап жатам деп эч кимге билгизген эмес. Анда тиги дүйнөнүн да сыйлыгын алган турбайбы? Кудайдын сыйлыгын алыш үчүн атак даңктын кереги жок. Ушул сөздү туура айттың. Рамис акын бир жолу айлык алып келатса, алдынан эки кайырчы чыгып, нандык тыйын сурайт. Менде акыныңар турганда, силер эмнеге кайыр сурашыңар керек? Деп чөнтөгүнөн бүт акчасын алып чыгып, чачып жиберген экен. Мен да уккам. Тоо кандай керемет, Эмки келгениңизде да мени ала келесизби? Макул. А мен Нобель сыйлыгын алып койгом. Каякта дебейсизби? Каякта? Жанымда отурат. Тетик учуп жүргөн экөө айры куйрукпу? Бүркүт го? Бүркүттөр аска зоого уя салышат. Сиздер жазуучу, акын, журналист Динара Бейшеналиеванын Нобель сыйлыгы аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.